Бак боюнча ыз учуу көптөрдү кызыктырды окшойт. Ошол түпкө чейин барышып, атайын кыйылган бактын орду түбүн изилдеп жаткандар аябай көп. Көпчүлүгү жаман айткан сөздөрүн артка алышты. Көбүнчөсү айтып атат, алганы туура болуптур, бул жерде деген аябай көп ДТП болгон экен. Көрсө повороттон келатып эле унааны сол тарапка жол сүйрөп кеткенде барып эле ошол түз бакка урунат экен деп. Ал бакка мен урунуп аман калганмын, бирок ошого жиним келип барып кыйган жокмун. Туура түшүнүңүздөр. Башкалар дагы ошол чоң аварияга чалдыкпасын деген ой болду. Мен өзүмдү ойлогон жокмун. Эгерде бир гана ошого таарынып өзүмдү ойлой турган болсом, анда мен авариядан кийин барып эле түнү менен эле кыйдырып салмакмын. Эч ким билбей да калмак, аны ким кыйганын, эмне болуп кеткенин, кандай болуп кеткенин, тем более актын жолдорун баарына. Аман эсен Анталияга келип алдык. Азыр дагы 1 саат учак менен жол жүргөндөн кийин Кипрге жетебиз. Курсактарды тойгузуп, акыркы жаңылыктарды кайрадан окуп жатам. Чындыгында мен жакында аябай чоң гиф баштамакмын. Анан ошого карата баардык жаңылыктар, баракчалардын баарына отписка болгом. Өзүм калтырган эле баракчаларда калтырган болчумун. Эми эч кандай жаңылыктарды мен көрө албай жатам. Может, это и к лучшему, что я, как обычно, да, там читая какие-то разные мнения, не буду переживать, а просто классно отдохну, классно проведу время. Что касается разрешения, конечно, соответствующие органы дадут. Бир-эки видео бир жоопторду жазууну туура көрдүм. Кечээ биз бак кыйганда аябай көп комментарий келди. Көбүнчөсү туура кылдыңар, ооба, кырсыктабагыла эми баары жакшы деди. Көбүнчөсү бул жолдон көп өтпөгөндүктөн көп деле билбейт экен бул бак тууралуу. Анан ошол бакты кыйсаңар эле проблема чечилип кетмек беле. Ал бакты ким кыйды, эмне кыйдыңар, ким разрешение берди деп акылдуу болгондор андан бетер көп экен. Анан баары эле көбүнчөсү айтат, маңдайга жазган нерседен качып кутулбайсыңар, ошондой демек болмок экен депчи. Мен ушул нерселерге жооп бергим келет. Жолдо чоң таш жатса деле ошону сүзүп урунуп туруп, бул менин тагдырым болчу да деп өлүп калыш керек ошондо, же кандай? Жолдо чоң ташты алып койсок деле болот, Биз кырсыктап калсак, мисалы сүзүп калсак, алып койдук, аркадан келаткан машиналар демек түз жаштакка өтүп. Бул деле ошол жердеги поворотту ким билсе билет, жолдун уландысы болуп барып, тайган баардык эле унаа ошол бакты барып сүзөт. Ал бак жок болсо мындай талаа болуп кетет экен. 2006-жылы ошол жерде казуу болгон бир эженин мүрзөсү турат. Демек 2006-жылга чейин дагы ал жерге урунушкан. 2006-жылдан бери дагы мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде авария болуп келген. Бирок бир дагы адам ошол бакты алып койгон эмес. Эми бакты алып койдукпу, болду, мен проблема чечтим деген жерим жок. Мен жөн эле бакты алып койдум. Ну и все, успокойтесь. Просто я убрала это дерево с разрешением. Мне разрешили убрать это дерево. Курап калган бак экен. Анын ордуна жашнакай бакты шаарга отургузуп койсок болот. Анан кечээ мурда күнү эле дагы бир авария болуп, азыр каракал. Ошондуктан бул жашоодо бири-бирибизге акыл үйрөтпөй, унчукпай эле бир нерселерди жасап жүрө береличи. Бирөөсү бакты сүздү, эртеси барып ал бакты алып койсун. Жолдон кетип баратып знак жогун көрдүкпү, барып знак коюп коелук. Эмне кылдың, антиндей, мындай дейлик. Айыктыкпы, дарыландыкпы, эртеси күн барып врачтарга ыраазычылык билдирип койдук. Человеческое спасибо, да. Потом такие многие вещи, они делаются просто вот ради своей души. Я этим никому ничего не хочу доказывать. Я не хочу от вас похвальных слов, прямо угу алып деп учуп кетким да келбейт. Просто эле ким эмне кандай кызыктаса, демек бул жөн жерден келген жок. Демек ошол бакты биз сүзүшүбүз керек болчу. Демек ошол бакты мен сүзгөндөн кийин гана эми кыйылды. Мындан ары дагы унаалар эгерде ошол жерден тайып жолдон туура эмес